Жогорку кеңеште бир таксир иштейт. Айтат бир күн дейт, мен дейт намаз жаңы окуп калдым дейт да. Анан намаз окуганда кыймылдабаш керек дегенди билдим дейт да. Анан грипп болуп ооруп аткам дейт. Анан намаз окуп атам, бир маал окуп атсам дейт, мурдум куюлду дейт. Тартып берейин десем, намаз бузулуп калабы деп корком дейт. Окуп атам, мурдум түшүп оозума жетип калды дейт. Анан бул жагында жарына түшүп калды дейт. Тартып берейин десем, намазым бузулуп калат, коркуп турсам дейт. Бир маалда бирөө жаныма келип намазга турду дейт. Бет арчысын алып, мурдумду жакшылап арчып, таптырак кылып, чөнтөгүнө салып, анан намазга менен кошулуп окуду дагы дейт. Салам бергенден кийин мен аны көргөн күлүгүртпөй кетип калды дейт. Көзүмөн мурдум арчыды дейт. Эми мурдум ордо көзүмөн агып баштады дейт да. Эгер ислам ушул болсо, мусулманчылык ушул болсо, менин мурдумдагы мамкан чүнкү таптаза экен дейт. Тазалап ар чөнтөгүнө салып кетти. Мен мындан кийин дин таштабайм дедим дейт. Ошондон кийин дааватка чыгып, аз дааватчы болуп жүрөм дейт да.